Ошондой эле ушул өрт кырсыктары боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз, облус боюнча жыл ичинде канча өрт кырсыгы катталды, анын келтирилген зыяны канча болду? Жалал Абад облусунун аймагында жалпысынан 2022 жылга 335 өрт кырсыгы катталды. Былтыркы 2021 жылга салыштырмалуу өрттүн саны быйылкы жылы аз. Тактап айтканда 2021 жылы 429 өрт кырсыгы катталды. Материалдык чыгымдар былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га азайган. Мунун себептерин алып келгенде кандай болот? Себептерин алып келгенибизде бизден эң көп басымдуу бул турак жайларга келип токтолот. Быйылкы жылы 171 өрт кырсыгы ушул турак жайларга келип токтолгон. Андан сырткары калган базарлар, ошондой эле магазин, завод, фабрикалар, машине, ушундай сыяктуулардыкы азыраак. Бизде негизинен ушу турак жай көбүрөөк көрөт. Анан быйылкы жылы ири өрт кырсыгы катталган жок. Тилек Кудайга шүгүр. Ал эми катардагы өрттөр көп.